Айылдагы 10 түтүндөн турган Нур жааматы күнөскана чарбасын ийгиликтүү жүргүзүп, 11 жылдан бери жер жемиш жана жашылча өсүмдүктөрүн өстүрүп келет. Жаамат мүчөлөрү биргелешип эмгектенип, күнөсканадан алынган түшүм аркылуу үй бүлөлөрүнүн кирешесин арттырууда. 10 түтүндөн куралган. Ошондон бери мынакей кылган иштерибиз ушул 10 түтүндө ар бир үйдө ушу бирден бар, анан быйыл могу экинчиден кайра ушул күнөскана салынып атат. Бар ушу күнөскананын пайдасын, кызыкчылыгын көрүп, кызыктар болуп, ошо менен уже экинчисин кайра талап кылышып салынып атат. Биз ошо күнөскаларга эми основном помидор, анан бадыраң себилет, анан перец. Булар эми экологически таза, эчтеке химикат колдонулбайт. Ушу кык менен таза суу менен сугарылып эме өстүрүлөт. Витаминдер менен эчтеке химикат эчтеке берилбейт. Жааматтын ишмердүүлүгү айыл тургундарын эмгекке үндөп, жергиликтүү азык-түлүк менен камсыздоого да салым кошуп келет. Күнөсканада өстүрүлгөн жашылча жемиштер сапаттуу түшүм берип, айыл элинин керектөөсүн камсыздоого жардам берүүдө. Биз бунун башында сепкенде ошо муну себери сеп алып каяка алып барабыз, эмне кылабыз деп коркконбуз. Эл мына азыр эл көндү, биз азыр наоборот биз элге ушуларды өстүрүп жетишпей баратабыз уже. Уже кошуна айылдарга чейин бүт реклама болуп, булар таза экен, базардан жеген менен бул жегендин айырмасы кадимкидей билинет экен деп. Ошолор менен иш алып барып келдик. Мынакей 10 жылдын жүзү болду. Кудай буйрса дагы 2ден салып баштадык дагы, бул ушу бирөө жетишпей. Бул эми бул чакан үй бир үй бүлөгө бул жакшы эле эме болот экен. Муну биз баягы бир орто эсеп менен эсептеп көрсөк, биз өзүбүз үй бүлөбүз менен жеп, баягы тааныштарга мындай берип, анан эметкенде ошондой эми бир үй бүлөгө бир 40-45 миң сом пайда алып келет. Мындан тышкары жааматтагы кыз-келиндер тигүү цехинде эмгектенип, ар кандай кийимдерди тигип чыгарышат. Көбүнесе алар даяр бычылган кийимдерди даярдашат. Негизи башка жактан иштеп кетиш кыйын да. Башка жакка иштесең, айылда балдарың калат, үй бүлөң калат, үй оокатың калат. Анан эмеде айыл ичинде болгондо эми келин-кесектер жакшы. Уюн сайт эртең балдарына тамак берет, школуна жиберет, келип иштей беришет, түштө барат, тамагын беришет, өздөрү тамактанышат, кайта келе калышат. Багы үйүндө оокаты да бүтөт, бияктагындагы эмгектенип акча табышат. Мындай чакан ишкерликтер айыл жеринде жаңы жумуш орундарын түзүп, калктын кирешесин көбөйтүүгө жана жашоо деңгээлин жакшыртууга өбөлгө болууда. Ошондой эле айылдагы кыз-келиндердин жана жаштардын иш менен камсыз болушуна шарт түзүүдө. Жазгүл Сатаева, Баатыр Абиев, Ысык Көл жаңылыктары, Түп районунан.